Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекция жана ошондой эле сасык тумоонун күч алганы баарыбызга маалым. Өлкөбүздө соңку жумада гриппке чалдыккандардын 44106 учуру катталган. Биз бүгүн ушул теманын айнасында кеп кылабыз. Эфирде Тараза программасы. Аны мен Абдим Маматжанов алып барам. Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгер эпидемиологу Бекмырза Каныбеков. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бизде бүгүн тумоо күч алууда өлкөдөгү эпид кырдаал боюнча маек кылабыз. Эгерде сиздин дагы биздин темага кызыктырган сурооңуз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерлерге сурооңузду узатып, коноктон жооп алууга аракет кылабыз. Биздин WhatsApp номерлер 0559 66 16 36. Бекмырза келиңиз. Соңку кездери мектептер, бала бакчалар жабылып, аралыктан окутуу системасын өттү да. Учурда ош шаарында эпидемиологиялык кырдаал кандай? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө бизде ош шаарында эпидемиологиялык абал кырдаал оор болуп келет. Бизде мына 2022 жылдын эписезонуна карата билесиздер, бул грипп, ОРВИ оорулары цикличный болот да, ар сезон сайын бизде келип турат да. Бирок могул жылдын эсебинен баштап көрсөткүчтөрүбүз аябай бийик болуп, 2022 жылдын 11 айлыгына карата ош шаарыбызда эле 10339 учур катталган да. Бул көрсөткүчтөрдү биз жылыбыздын 43-44 жумаларына карата байкап баштадык. Кескин түрдө оорулардын үй-бүлөлүк медицина топторуна жана ошондой эле больница, госпиталдарга кайрылуусунун кескин түрдө көбөйүп кетишинин ушундай иш-чаралар башталды. Бизде билесиздер, мына жылыбыздын 06-12 айынан баштап ковид, ошол эле учурда ОРВИ, грипп, ОРЗ ооруларына карата карантиндик иш-чаралар башталган. Биринчиден болуп бул биздеги шаарыбызда жайгашкан госпиталь жана поликлиникаларда башталды. Бет каптагуу, ошол эле учурда атайын жанагы жөтөл температурасы бар оорулуу жарандарыбызга атайын фильтрлер коюлуп, буларды кабыл алуу максатында дополнительный кошумча кабинеттер ачылып, кошумча терапевт врачтарыбыз иш-чарага катышкан да. Андан кийин көрсөткүчтөр азайбагандын негизинде 45-неделяден баштап бизде шаарыбызда жайгашкан мектеп, бала бакчаларда мониторинг иш-чаралары жүрүп баштады. Мониторинг иш-чараларынын негизинде биз мектептерде жана ошол эле бала бакчаларда балдардын ОРВИ, грипп ооруларына себеп болгон негизинде канча пайызы мектепке келбегенин билип жүрдүк да, текшерип жүрдүк. Ошол учурда мектептердин жанагы окуучулардын саны 20%да өткөндө биз ошол мектептерди карантинге жаап аттык. Биринчи жумабыздагы 46 жумада көрсөткүчтүн негизинде бизде шаарыбызда 54 мектептин ичинен 10 мектепте балдардын катышуусу 20%га көп деп билинди. Ошондо биз ош шаардык мэриясы менен кеңешип, экстренный собрание өткөрүп, ошол мектептерди жабууну туура чечим деп көрдүк. Андан кийин эле бизде Министерство образования менен Министерство здравоохранениянын кат келип, 15-12-2022 жылдын эсебинен 15 декабрдан баштап бизге 2742 буйрук келип, ал буйрукта эпидемиологиялык кырдаал курчуп кетпеш максатында шаарыбызда жайгашкан бардык мектептерди жабуу чечими келген. Ошонун негизинде биз шаардагы мектептерди биринчиден болуп государственный учрежденияларды жаптык, гос мектептери деп коебуз. Ошол гос мектептер жабылды. Андан кийин мониторинг жүргүзүү жеке менчик мектептер арасында башталып, бүгүнкү күндө шаарыбызда 22 жеке менчик мектеби текшерилип, анын ичинен 17си карантинге жабылып, калган мектептер жанагы буйрукка баш ийбегендиктен азыркы учурда документтери УВДга берүүгө даярдалып турат. Мисалы эми бул оору мектепте окуган 14 жашка чейинки балдар арасында күч алганы курч болууда да. Эмне себептен балдар арасында күч алууда бул оору? Буга чейин мен айтып кеттим, 5-6 жыл сайын бул цикл болуп туруп, ошо 5-6 жыл аралыгында оору абдан көп катталып баштайт. Мисалы мурунку жылы, андан мурунку жылдары бизде мындай окуя болгон эмес. Жанагы эпидемиялык план деп коебуз.
бир жылга биз мындай предварительно ушундай оорулар катталат, ошого дарыгерчилик көрүңүздөр деп стационарларга, поликлиникаларга сунуштарды берип турабыз да. Бул жылда эми ошол 2016-жылы бизде ошо Кыргызстан өлкөбүздө оорунун аябай көп катталышы болгон, ОРВИ грипптер. Ошондо дагы ошо мектептер, садиктер жабылган. Бул жылы дагы ошол циклга туура келип, ушул жылы оорулар көп катталып атат да. Азыр мен буга чейин айтып кеттим го, 10.339 учур катталды деп. Ошол 10.339 учурдун ичинен 14 жашка чейинки балдарыбыз 79% түшөт да. Баардык оорулардын ичинен 79% түзөт. Бул эмне үчүн жаш балдар арасында катталат деп жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден, балдардын иммунитети жок болот. Анткени бул ОРВИ, грипп ооруларды жана вирустук оору деп коебуз да, вирустук респираторлук курч оору болгондо, эгерде адам баласы ошол менен ооруса, анда иммунитет организмде пайда болот да. Анан чоң жаштагы адамдарыбыз уже жанагы өмүрүнүн негизинде ооруп келген да. Булар деле ошо жаш мезгилинде ооруп, организмде иммунитет бар. Анан ошондуктан алардын арасында азыраак катталат да, ушу жаш 14 жашка чейинки балдар арасында көп катталат да бул оору. Мисалы, адам эл көп чогулган жайларда, жогорку окуу жайларда студенттердин аралыктан билим алуусуна негиз жокпу азыркы учурда? Жок, мен буга чейин айтып кеттим го, ошо 14 жашка чейинки балдар арасында көп эле катталгандыктан бул оору, биринчиден бул ооручу жанагы жаш ымыркайлар өзүнүн кантип сактануусун билбейт да. Мисалы, кандай мезгилге карата кандай кийинишин билишпейт. Ошол эле учурда жанагындай көп физикалык активдүүлүктү кылып туруп, терлеп, көчө болушат, башына шапкасын кийбеген учурлар болот. Анан ошол эле учурда жанагы тамактануусун дагы жакшы карабайт да. 14 жаштан өткөндөн кийин уже биздин түшүнүгүбүздө чоңураак адам болуп, кичине өзүнүн ден соолугуна көңүл буруп баштайт да. Буга чейин 14 жашка чейин эми ата-энелери көңүл бурат көбүнчөчү. Мисалы, бул оору бул жыл эле ушундай актуалдуу болдубу же жылда эле болуп келгенби бул сезондук грипптер, сасык тумоолор? Эми билесиздер, өзү илгертен эле айтылып кетет, ошол октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айларында бизде эпидемиологик грипп сезону деп аталат да. Бул ар жылы келип эле жаткан көрүнүш. Мисалы, айтып кетейин, 2021 жылы 8029 учур катталган. Бул бир жыл эсебинде 12 айлыкта ушундай катталган. Буга чейин 2020 жылы 6000 учур катталган, 2019 жылы 3758 учур катталган болчу да. Ошол 5-6 жыл сайын бул оорунун багы пики көбөйүп турат да. Бул деген нерсе жанагы жаңы төрөлгөн балдар, мисалы 2016 жылы бизде пик болгон болсо, азыр ошондо 2017-2018 жылы андан бери төрөлгөн балдарда как раз иммунитети жок дагы ошол балдар бүгүнкү күндө ооруп жатат да. Мисалы, мектептерде сиздер мониторинг жүргүзүп, андан соң карантинге алып жаптыңыздар. Эми алар кадимки режимге качан кайтуусу күтүлөт? Так, азыр мынау эме деп айтып кетейин, бизде мынау ушу мониторинг жүргүзүп мектептерди жабылгандан кийин мен буга чейин айтып кеттим го, 45-неделеде бизде 1039 учур катталса, мектептер жабылгандан кийин 48-неделеде 379 учур катталды. Бүгүнкү күндө бүгүн четверг күнү болуп калды, бүгүнкү күнгө 102 учур катталды да. Бул ошо мектептердин жабылуунун натыйжасында биз ушул эпидкырдалды бир аз да болсо басаңдаттык, жеңилдеттик да. Эми эпидемиологик абал толук жакшы болуп кетишине карата бул мектептерибиз жана бала бакчаларыбыз өздүк абалга келип иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Муну мындай датада ачылат деп айтуубуз кыйын, анткени бизге баягы буйруктун негизинде иш алып барабыз да. Минобразование менен Министерство здравоохраненияден келген буйруктун негизинде 24-үнө карата онлайн режимге өтүлсүн деген болчу, бирок Ош шаарында эпидемиологик абал именно ушул учурларга карап күч алып кеткенде биз муну ошол эпидемиологик абал туруктуу болгонго карата деп жаңыдан кайра көрсөтмөлөрдү берип
азыркы учурда ошо мектептерибиз жабык. Азырынча белгисиз качан? Азырынча эми ошо кырдаалга карап да кайра ачылуусуна мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Биздерде профилактикалык иш-чаралар жүрүүдө? Албетте биздин ишкана биринчиден баягы надзорный орган деп коебуз, бирок биринчи болуп биздин ошо ишканабыздын аталышында өзү профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү ишканасы болгондуктан биринчилерден болуп биз профилактика жүргүзөбүз. Профилактиканын негизинде кандай таризде жүрүүдө профилактика? Профилактика иш-чаралары азыркы учурда көптөгөн мекемелерге кирсеңиздер бет капсыз кирүүгө мүмкүн эмес деген нерселерди ошо биз санитардык көрсөтмө берип, ошонун негизинде ошол кагаздар илинип, жанагы карантинный режим деген нерсе киргизилет да. Андан тышкары профилактикалык иш жүрүүлөр максатында биз жерлерде жанагы көп оорулар катталган жерлерде биз ошо население менен, элибиз менен байланышта болуп, андай бир оорулар болсо, эгерде бир симптомдор болсо, тез арада больницага кайрылыңыз. Ошол эле учурда жанагы организмди чыңдоо максатында иш-чаралар жүргүзүңүз деп. Андан кийин бизде жанагы көп ооруган ымыркайлар, ошол эле учурда чоң жашта, улуу жаштагы уязвимый контингент дегендерибизге ушу именно ошо ОРВИ, грипп ооруларын профилактика максатында биз вакцинация дагы жүргүзүп жүрөбүз. Бекер вакцинация болот. Бул жылдын эсебинен азыркы күндө шаарыбызда жанагы 4625 доза Гриппол плюс деген российский ошо гриппке каршы вакцина берилди. Ошол эле учурда ушуга кошумча болуп 3500 доза кореялык ошо гриппке каршы вакцина берилип, жанагы көп ооруган, анан кийин ошол эле учурда жумушу боюнча ошо оорулуу адамдар менен көп байланышта болгон жарандарыбыз да коркунуч группасы деп коебуз, ошолорго вакцинация жүргүзүлдү. Бул вакцинация акысыз жүргүзүлөбү? Ооба. Кимдерге акысыз айта кетсеңиз? Так, ар бир бизде ошо шаарыбызда жайгашкан 12 үй бүлөлүк медицина тобунда өздөрүндө ар биринде жанагы бат ооруган балдардын тизмеси болот. Ошолорго бекер жасалат. Ошол эле учурда өзүнүн бир кандайдыр баягы хроникалык оорусу бар жарандарыбыз дагы учетто турат да, ошолорго бекер жасалат. Анан ошол эле учурда жанагы өзүнүн жумушу менен, бул эми биринчи очередь ошо медицина кызматкерлери болот. Медицина кызматкерлери көп баягы оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн ошолор ооруп калбаш максатында ошол жарандарыбызга бекер жасалып келет. Калктын аялуу катмарлары дагы бекер алса болот. Калктын аялуу катмарлары ошо бекер алынат. Мурунку жылдын эсебинен биз мына ковид илдетине каршы ушул гриппол вакцинасын Россиядан аябай көп алып, шаарыбызда 86 000 жаранга бекер салып келген да. Мисалы бул инфекция дейбизби, сасык тумоо дейбизби, өтүшүп кетсе COVID-19 алып келиши мүмкүнбү? Бул вирустук оору болгондуктан COVID-19 илдетин чакыруучу вирус совсем башка болот. Жакшы билесиздер, COV-19 деп, COVID-2019 деп Кытайдан чыккан вирус болуп келет. Анын ар кандай штамдары болот. Грипп оорусун чакырган вирус ал совсем бөлөк эме вирус болуп эсептелинет да. Бизде калкыбызда негедир ошол ОРВИ, ОРЗ, анан грипп ооруларын барын бир немеге эле кошкондо температурасы көтөрүлсө эле же кичине жөтөлү башталса, ошол эле учурда жанагы дене сезими начарлап баштаганда эле грипп болуп калыпмын деп эле айта беришет да биздечи адамдар. Бирок ошону медицина жагында бул өзүнүн классификациясы бар. Кээ бирки оорулар бул сасык тумоо оорусу деп ошо грипп оорусун айтабыз. Андан кийин куч респиратордук вирустук инфекция деп бул баягы ОРВИни айтабыз да. Эгерде адам көчөгө чыгып, жанагы сууктанып, же шапкасы жок жүрүп калып, же ошондой эле учурда жанагы баняларга барып, ал жактан чыгып суу өткөрүп алган болсо, бул грипп оорусу деп эсептелбейт да. Грипп оорусу бул вирустук оору, адамдан адамга жугуучу оору. Эгерде бир андай бир жөтөлүп, пышкырып, температурасы оор, көтөрүлүп кеткен жаран менен контактта болуп, ошодон кийин ооруп калса, бул грипп оорусуна подозрение болуп эсептелинет да. Анан грипп оорусу жанагы үйдөгү неме малина чай, лимон чайлар менен айыгып кете турган оору эмес да. Бул боюнча бизде азыр шаарыбызда, как раз биздин Ош шаарыбыз республика боюнча дозорный эпиднадзорго кошулган. Тори грипп боюнча больницага жаткырылат бул учурдачы. Адам акыбалы оор болуп, жанагы биз айтып аткан пневмония, ошондой өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн да. Ошонун негизинде
изилдөөлөр жүргүзүлүп, анан кийин жанагы ковид оорусунда билесиздер да, калкыбыз аябай көп ПЦР анализ тапшырып билип калды го. Кудум ошого окшогон эле атайын грипптин түрлөрүнө дагы ПЦР анализдер жүргүзүп, анан кийин бул грипп оорусу деп айтылат да. Бул ОРВны, курч респиратордук инфекцияны үй шартында дарыласа болобу? Мисалы калк арасында айтып келет, антибиотиктер жардам берет деген дагы имиштер айтылууда. Биринчиден, мен өзүм дарыгер болгондуктан үй шартында дарыланууга калкыбызды алыс болууну чакырат элем да. Үй шартында качан дарыланууга мүмкүнчүлүк бар? Эгерде сиз дарыгерден консультация алып, ошонун көзөмөлүндө өтүп, ошол сизге дары дармектерди жазып берип, анан амбулатордук лечение жазып берсе, ошо амбулатордук лечение деген бул үй тартибинде өзүн кароо деп эсептелет да. Эгерде ошондой учурда үй тартибинде жанагы стационарга жатпай, состояниясына карап, үйдө дары дармектерди ичип дарыланууга мүмкүнчүлүк болот да. Анан өзүң билип туруп эле жанагы антибиотиктерди ичип баштаган бул туура эмес деп эсептейм. Обязательно кайсыл бир дарыны ичпеңиздер, дарыгердин көзөмөлүндө, дарыгердин консультациясынын негизинде ичсеңиздер аябай жакшы болмок. Мисалы, азыркы абанын булганышы, экологиянын таза эместиги, азыркы учурдагы эпид кырдаалга да таасирин тийгизеби? Албетте. Бул деген нерсе биринчиден бардык вирустук оорулар, мисалы мына биз адамдан адамга жугуучу оорулар дейбиз го. Булар адамдан адамга прямой жугуу мүмкүнчүлүгү аз да. Мисалы бирөө жерде пышкырып, чүчкүрүп, аягы өзүнүн организмдеги вирусту айлана чөйрөгө чачканда, ал вирус баягы абадагы пыль, ошол эле учурда жанагы абадагы капля воды деп коет, ошолорго жабышып, анан башка адамдарга жугат да. Эгерде аба таза болсо, ал жанагы воздухта турбай эле, абада турбай эле жерге бата эле түшүп, башка адамдарга жугуу мүмкүнчүлүгү азаят. Анан ошол эле учурда ОРВИ, ОРЗ деп айтып коебуз, ушул ооруларды аба ырайынын баягы абанын таза эместиги, булганышы дагы алып келиши мүмкүн. Анткени аллергия деле ошол эле симптомдору менен болот да. Анан кийин кескин түрдө ушу биздин мына тамагыбызга жанагы таза эмес аба келип топтолгондугунан жандай кызаруу пайда болот. Ошо кызаруу пайда болгондо деле ошол эле жөтөл, ошол эле температураны көтөрүп бериши мүмкүн да. Таза аба болгондо аябай жакшы болмок. Мисалы, бул курч респиратордук инфекция адамда сакаюу мөөнөтү канча, оору канча убакытка созулушу мүмкүн? Бул эми ар бир адамдын өзүнүн иммунитетине, анан ошол өзүнүн ден соолугунун чындыгына байланыштуу болот. Кээ бирки адамдар 3-4 күн ичинде жакшы болуп кетет. Кээ бирки адамдар 20 күн, 30 күнгө жанагы оор акыбалда больницаларга түшүп калган учурлар дагы бар да. Анан кийин мындай бир определенный убакытта айтууга кыйын, бирок бизде жанагы ОРВИ грипптин буйруктарынын ичинде 7 күндөн 14 күнгө чейин деп жазылат. Бул аталган оору адамдан дене табын көтөрүп, анан кургак жөтөл менен коштолот дейт. Негизи бунун оорунун алгачкы белгилери, симптомдору кандай байкалат адамда? Кайсыл убакта дарыгерге кайрылыш керек? Биринчиден, эгерде ымыркаңыздын температурасы көтөрүлүп кетсе, эгерде бул 37,5-38ден өтүп баштаганда, жаш баланы кыйнабастан азыркы учурда билесиздер, жана телефон аркылуу эле кайрылсаң болот. Бардык ошо шаарыбызда жашаган жарандарыбыз өздөрүнүн территориалдык врач-терапевттин номерлерин билишет. Ошорго кайрылыш керек. Анан кийин чоң адамдарда биринчиден ошо тамак ооруп баштап атат. Көбүнчөсү ошо биз сүйлөшүп жүргөндө биринчи тамагым ооруп баштады, анан кийин өзүмө жанагындай чиригип баштадым, анан кийин аппетитим жоголуп баштады. Ошодон кийин анан температура чыгып, жөтөл пайда болду деп айтып келишет да. Эгерде ушул бир айтылган симптомдордун бирөөсүн байкасаңыз, жөн эле чалып же WhatsApp аркылуу ошо өзүңүздөрдүн врач-терапевтиңиздерге жалып, менде ушундай болуп атат, эмне кылсам болот десеңиздер, алар албетте сизге өзүнүн көмөгүн көрсөтүп, консультациясын берип коет. Бизде суроо келген көрүүчүбүздөн. Учурда сасык тумоого каршы кайсыл вакцина менен эмдөө жүрүүдө дейт. Анан дагы бир ирет кайталап кетесиз. Кайсыл инсандарга, кимдерге акысыз жүргүзүлөт дейт. Кадимки жашоочулар барып алсак болобу дейт.
Бүгүнкү күндө бул баягы эпидсезонго карата сентябрь айларында уже вакцина келет дагы. Биз сентябрь, октябрь айларында бул иш-чараларды жүргүзгөнбүз. Азыркы күндө шаарыбызда гриппке каршы вакциналар бардыгы 100% уже берилип бүттү. Мен буга чейин айттым, ошо 4500 дозага жакын. Анан кийин бул Россияныкы болсо, Корея мамлекетиники 3500 доза. Бул жарандарыбыздын жанагы айтып кеткен ошол бат ооруган балдарга, ошол учурда хронический оорулары бар жарандарыбызга, анан кийин өзүнүн жумушунун негизинде оорулуу адамдар менен көп байланышта болгон жарандарыбызга бекер жасалып келди. Эгерде учур дагы жанагындай көбөйүп кетсе, эгерде учур эпид кырдаал оорулошуп кетсе, 2020-2021 жылдарга окшоп мамлекетибиз гриппол вакцинасын сатып алып берсе, биз жарандарга бекер жасайбыз. Өзү дээрлик бардык мамлекет тарабынан жасалган вакциналар бардыгы бекер. Билесиздер, жанагы адам баласы төрөлгөндө бизде азыр төрөлгөн күндөн баштап 6 жашка чейинки аябай көп вакциналар сайылат. Ошол эле учурда эфирден пайдаланып айтып кетерим, бүгүнкү күндө жанагы вирус папиллома человека деген оору бар. Бул жанагы аял кишилерге көп таандык. Ошо аял кишилер ооруйт. Бул жанагы рак шейки матки деген ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошого 10, 11, 12, 13 жаштагы жаран кыздарыбызга бекер вакцинация жүрүп жатат. Ар бир мектепте жанагы эжеке агайлардан сурасаңыздар толук маалыматты берет. Ошол эле учурда үй бүлөлүк медицина топторуна карасаңыз ошол жерден берет. Анан чоң жарандарыбызга 23 жаштан жогору 65 жашка чейинки жарандарыбызга гепатит Б оорусуна каршы 3 дозалык вакцинация мына ушул жуманын башынан баштап бекер берилип баштады. Ар бир үй бүлөлүк медицина тобуна барсаңыздар толук маалыматты ошол жерде иштеген врач-терапевттер берет. Ошол эле учурда консультация берүү максатында ошол жерде сотрудниктер иштеп жатышат. Мисалы, жапырт бет кап тагынууга негиз барбы азыркы учурда? Өзү бет кап тагууга ар бир эпидсезондо ошо колхоздан суранып келет элек. Мисалы, билесиздер, өтө өнүккөн өлкөлөрдө, Япония мамлекеттеринде бет кап тагуу бул жанагы бир оорудан ооруп атканда же оорудан коргонуу максатында эмес, ар дайым эле тагып жүрүү болуп, баягы өз ошо элдин жашоосуна кирип калган нерсе да. Бул аябай көп оорулардан сактайт. Бир гана ошо биз айтып кетип аткан ковид, ОРВИ, ОРЗ грипптеринен эмес, бардык аба аркылуу жугуучу оорулардан сактайт да. Анан кийин ошол чукул мамиле кылып, мына бизде билесиздер, ошо жаз айында көп оорулар катталат, ошо респираторлук оорулар көп катталат, анан ошо кыш айында көп катталат да. Мүмкүнчүлүк болсо ар дайым тагууга чакырып кетет элем. Эгерде сиз баягы ар дайым тагууда дегенде эми ар дайым постоянно тагып жүрүү эмес, көп адамдар жайгашкан жерге барганыңыздарда, коомдук транспорт менен колдонгондо, анан кийин жанагы көп калк чогулуп калган жерлерде, ошондой жерлерде бет капты жаныңыздарга салып жүрүп тагып жүрсөңүздөр, бул сизде аябай көп ошо респираторлук оорулардан сактап калышыңыз ыктымал. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Тараза түз эфирде көрүүдөсүздөр. Бизде жарнамалык тыныгуу, андан соң эфирибизди улантабыз. Дагы бир саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Тараза программасын көрүүдөсүздөр. Биз бүгүн өлкөдөгү эпид кырдаал боюнча сүйлөшүбүз. Бизде бүгүн конокто Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгер эпидемиологу Бекмырза Каныбеков. Эгерде сиздин дагы биздин темага улай сурооңуз, сунуш пикириңиз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерлерге сурооңузду жазсаңыз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0559 66 16 36. Бекмырзага айтсаңыз, учурда жакында жаңы жыл келүүдө. Жаңы жылда ар кандай корпоративдер, эл көп чогулган жайларда ушул иш-чаралар кандай болууда? Жаңы жылдык иш-чаралар жөнүндө айта кетсеңиз. Бул нерсе эл көп чогулган жай, оорунун
күчөп кетишине кооптуу жагдай жаратпайбы? Албетте бул баягы коомдук иш-чаралар өзү ар дайым көп адам чогулган жерлерде көптөгөн оорулардын жугуу мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Биз жогоруда айтып кеттик, ошо мектеп, бала бакчалар жабылды депчи. Биринчиден бизде шаарыбыздагы мектептердин эми көпчүлүгү жабылды да, бирок ошол эле учурда көптөгөн бала бакчалар иштеп жатат да. Анан ал жерде жанагы санитардык көрсөтмө бергенбиз биз Гараного, ошол эле учурда мэриябызга ушул жанагы бала бакчаларда болгон жана эле жеке менчик мектептерде, ошол эле учурда государственный мектептерде боло турган жаңы жылдык маарекелерге деп айтылабы, маарекелерге жанагы утренник деп коебуз биз, ошондой маарекелерге мүмкүнчүлүк бербөө депчи. Бул деген нерсе баягы балдарды белексиз калтыруу эмес, белексиз калтыруу максатында эмес, именно ошол балдарыбыз ооруп калбоо максатында бул иш-чараларга жок деп кылбоо сунуштаганбыз биз. Эми мектептер жабык, бирок ошол эле учурда бала бакчаларыбыз ачык болуп атат. Бардыгына санитардык көрсөтмөлөр берилген, ушуну аткарат деп ишенип келем да. Бирок ошол эле учурда эми жанагы чоң коллективдерде, андан тышкары баягы жеке менчик ишканалар жаңы жылдык маарекелерде абзел түрдө өткөрүшөт да. Ошол учурда эгерде бул биринчиден жанагы ооруп жаткан адамдардан суранып кетет элем, эгерде сиз өзүңүздү оорулуу сезип, температураңыз көтөрүлүп, жөтөлүңүз бар болсо, ошол коллективди коргоо максатында, башка адамдарга ооруңузду жугузбоо максатында ушул маарекелерге барбай эле койсоңуздар туура деп эсептейм да. Анткени биз адам баласы бир гана өзүбүздү ойлобостон коомубузду ойлогонубуз ошо бизди адам кылып келет да. Ошон үчүн эгерде сиз өзүңүздү оорулуу сезип атсаңыз, суранып кетет элем, ошо коллективге кошулбай, мүмкүнчүлүк болсо акыбалыңызды түшүндүрүп, ушундай болуп калды деп барбай эле койсоңуздар туура чечим болот да, дурус болот. Мисалы учурда жаңы жылга деп өлкөнүн ар кай жерлеринде, райондун центринде, шаардын борборлорунда балатлар жандырылып, ал жерге кечиндеси эл көп чогулууда да. Бул нерсе оорунун очогуна айланып калбайбы? Эми калкыбыз жаңы жылдык маанай менен турган учурда биз андай коркутуп, алардын бир кандайдыр бир стресске салуу максатыбыз жок, бирок ошондой коом чогулган жайларга барганда бул көчөдө болгон нерсе да. Азыр аба ырайы билесиздер суук болуп атат. Анан кийин балатылар өзү кечинде тамактагын көпчүлүгү ошо кечке маал көчөгө чыгышат да. Биринчиден ошо суранып кетерим, өздүк гигиенаны сактаңыздар. Кичинекей ымыркайларыңызды алып барганыңыздарда алардын гигиена одежда деп коебуз, кийим гигиенасына көңүл буруңуздар. Жылуу кийинтип, шарф тагып, ошол эле учурда жанагы көп чогулган жерлерден алысыраак болуп, социалдык дистанцияны кармап, мүмкүнчүлүк болсо маска тагып, барып сейилдеп, ошо жаңы жылдык маанайды кармап турсаңыздар жакшы болот. Ошол эле учурда жанагы социалдык дистанцияны эстен чыгарбастан, өздүк гигиенаны эстен чыгарбастан, кийимдин гигиенасын эстен чыгарбастан барып эс алуу аябай сонун деп эсептейм. Мисалы эмдөөдөн өтсө эле, вакцинация алса эле, бул ооруга чалдыкпайт дегендин канчалык кепилдиги бар? Биринчиден өзү ошо вакцина деген эмне деген нерсени түшүндүрүп кетсем, вакцина деген нерсе бул же өлтүрүлгөн же алсыздандырылган вирус болот да. Ошол вирус организмге түшкөндөн кийин организмде иммунитет пайда болот. Иммунитет пайда болгондо жанагы контакт болобуз да, ошо оору менен тийишкен учурда, оору менен жолуккан учурда организмде уже иммунитет пайда болот да, бул защита бар болот да. Анан кийин 100% жукпайт бул оору деген сөздөн алысмын, бирок эгерде ошол оору жугуп калса, ал жеңил түрдө өтөт дегенге 100% өзүм кошулам. Жанагы мен вакцина алдым, мен оорубашым керек деген сөздөн алыс болушубуз керек да. Вакцина сизди бир гана учурда коргойт, качан сиз өзүңүз коргонсоңуз. Мисалы, бул курч респиратордук инфекциянын эң эле эффективдүү жолу сактануунун кайсы эмнелер болуп эсептелинет?
Биринчиден өздүк гигиенаны кармоо, экинчиден иммунитетти чыңдоо. Билесиздер, мына СССР убагында, андан кийин мына чоң поколениядагы жарандарыбыз аябай жакшы билет, ЗОЖ деген нерсе бар эле. Азыркы учурда мына бизде аябай өкүндүрүп келген нерсе, ушу жаш адамдар арасында, ушу 25 жашка чейинки жарандарыбыздын арасында ушу ЗОЖ деген нерсе жок болуп бара жатат да. Ушуга чакырып кетет элем. Денени чыңдоо, чың денеде оору аз болот дейт да. Физкультуралык машыгуулар, ошол эле учурда жанагындай атайын өзүнүн организмди чыңдоо максатында ар кандай ар түрлүү физикалык упражнениялар бар. Атайын өзүнүн баягы организмди чыңдоо максатында ар кандай иш чаралар бар да. Ошол иш чараларга көңүл буруп, организмди багындай оору менен күрөшүүгө даярдап келүү эң сонун профилактикалык иш чара болот да. Туура тамактануу, туура уктоо, даже ушул организм жакшы эс алганда ал ооруларга туруштук берет. Өзүн туура алып жүрүү, кийимин таза алып жүрүү. Ошол эле учурда жанагындай социалдык мамлекетибизде болгон социалдык коргонуу иш чараларын алып жүрсө, бул эң сонун профилактика болуп эсептелинет. Эми мисалы эпидкырдаал дегенде эле бизде коронавирус эсибизге келет. Мисалы бул боюнча абал кандай учурда, соңку учурларда канча адам катталууда? Ковид илдети боюнча айтасыз. Ковид илдети боюнча билесиздер, биздин жарандарыбыз уже 3-чү жыл болуп атат. 2020-2021, мына 2022 жылдары ушул ковид илдети менен күрөшүп келдик. Аябай чоң, сонун иш чаралар өттү, калкыбызды вакцинациялоо боюнча да. Бүгүнкү күндө сүйүнүчүм менен айтып кетет элем, шаарыбыздын 89% ковид илдетине каршы вакцинациядан эмдөөдөн өткөн да. 2020 жылы учур аябай көп катталган. 2021 жылы андан көп учур катталды. Бирок мына 2022 жылга карата бизде шаарыбызда 349 учур катталды. Бул учурлар ошол жылыбыздын башында катталган болчу. Июль, август, сентябрь, октябрь айларында ковид илдети шаарыбызда бир да жолу катталган жок. Акыркы учурларда жанагы Россия мамлекетинен, башка мамлекеттерден келген жарандарыбызда катталып атат. Акыркы 11 айыбызда айтып кетсек, шаарыбызда бир учур катталды. Бул Россиядан келген жараныбыздан больницага баягы оор акыбалда келген жок, температурасы болуп келгендиктен ошо Россия мамлекетинен келди деп алдан анализ алганда ошо ковид положительный чыкты. Областыбыз боюнча 3 учур катталды. Анын ичинен 1 жашка чейинки балдардын саны 2 болду. Ковид илдети совсем жок болуп кетти деп айтуудан алыспыз, анткени кыргыз калкыбызда иммунитет пайда болуп, азыркы учурда ОРВИ, гриппке сыяктуу жеңил түрдө өтүп бара жатат да. Мисалы ковид илдетине каршы вакцинация элек инсандар азыр алса болобу? Албетте, азыркы күндө ошо шаарыбыздагы бардык үй бүлөлүк медицина топторунда ковидке каршы вакциналар бар. Мурункудай эле 2 доза менен сертификат берилип, ошол эле учурда жанагы өзүбүздүн прививка KG деген сайтыбызга катталып, атайын электрондук штрих-коддор менен берилет. Бул вакцинацияны алуу мурункудай эле бекер. Эгерде шаарыбызда иш эле өлкөбүздө ковид илдетине каршы вакцина эмделбеген жарандарыбыз болсо, аларды эмделип кетүүдөн суранат эле. Мисалы кыш келгенде ар кандай консерваланган азыктардан улам өлкөбүздө ботулизмдин күч алганы да байкасак болот. Бул мисалы бул кандай оору, бул өлүмгө да алып келген учурларды окуп калабыз интернеттерден. Ушул боюнча, ботулизм боюнча кенен токтоло кетсеңиз. Биринчиден ботулизм оорусу билесиздер, жанагы көбүнчө адамдарга ошо консерва, анан үй шартында жасалган консервированный продукция деп коебуз. Көбүнчө бул баягы огурцы, бадыраң да, кыргызчасы бадыраң. Ошо бадыраңды эмеге кылганда өзүнүн технологиясын бузуп жасалган учурларда ботулизм оорусу катталат да. Бизде ош шаарыбызда 2022 жылдын эсебинен 6 учур катталган. Бул жылыбыздын 1-чи кварталында болгон, ошо январь, февраль, март айларында катталган. Бардык учур лабораториялык жактан тастыкталып, изилденип, бардыгы ошо ботулизм токсини менен заражение болду, ошо ботулизм токсини менен отравление болду деп шаарыбыздын стационарларына түшүп келген да. Бул оору өзү азыр жаңы жыл
эмелери башталып атат. Көбүнчө жаңа консерванттарды именно ошо апаларыбыз, эжелерибиз именно ошо жаңы жылга карата жасап, ошо жаңы жылдык столго коюу максатында коюшат. Биринчиден консерваларды колдонууда этияттык менен колдонууну суранып кетет элем. Анан кийин туура айтасыз, бул нерсе өлүмгө да алып келиши мүмкүн, бирок мунун симптомдорун байкоо аябай оңой да. Биринчиден эле ошол ботулизмдин токсини организмге түшкөндө бул жаңа адам кусуп баштайт. Ошол эле учурда аны кусуп, эгерде токтобой кусуп баштаган учурда эле сразу жүзүчкө кайрылып же өзүнүн мүмкүнчүлүк менен инфекциялык стационарга алып барса, ошол учурда организмди жууп тазалоо иштерин жүргүзгөндөн кийин өлүмгө алып баруусу абдан азаят да, 95% азаят. Организмде жанагы токсин биздин кан системабызга кирип кетпөө максатында ошол жууп тазалоо иштери жүргүзүлөт да. Анан кийин консерваларды колдонгондо жанагы банкага жабылган салаттарды, туздалган огурцларды, помидорлорду колдонууда ошо апаларыбыздан, эжелерибизден суранып кетет элем. Аябай дыккаттык менен эмесин караңыздар. Эгерде бир кандайдыр малейший сомнение болсо, аны ыргытып салуу туура деп эсептейм да. Будан биринчиден жанагы ичиндеги суунун түсү өзгөрүүсү, андан кийин ошол жердеги баягы эми көбүнчө туздалган бадыраң дейбиз, ошо туздалган бадыраңдын состояниясы өзгөрүшү, өтө жумшак болуп кетиши, анан кийин ошол банканын түгүндө ак эме пайда болуп калышы, ошол эле учурда жанагындай ачканда туура эмес жеп келүүсү, ошолордун баардыгын бир аз гана сомнение болсоңуздар, аны жебей эле койгонуңуздар туура болот да. Жеп көрүп, бир аз жеп көрүп деле бул аябай күчтүү токсин болуп эсептелет. 1-2 кусоктон эч нерсе болбосо керек деген эме сөздөн алыш болушуңуздар керек. 1-2 кусок менен деле отравленияга алып келиши мүмкүн да. Анан эгерде ошондой учур сиздерде же үй бүлөңүздөрдө 1 ой жарымда катталса, тез заматта скоройго чалып, же ошол эле учурда өзүңүздүн күчүңүздөр менен больницага кайрылышыңыздар туура иш болот. Мисалы, ар кандай оорулардан, ооруну дарылоодон алдын алган жеңилдейт да. Мисалы, канткенде түрдүү оорулардан, инфекциялардан биз коргонобуз адам өз алдынча. Иммунитетти кантип көтөрөбүз, кайсыл азыктар жардам берет? Бул сурооңуздарга жанаракта жооп бергенмин. Ошо биринчиден ЗОЖ, өзүн туура алып жүрүү, организмди чыңдоо, спорт менен машыгуу. Спорт менен машыгуу дегенде жанагындай постоянно эме күчкө салып машыгуу эмес, таза абада сейилдөө, бул деле спорттун бир түрүнө кирет да. Анан кийин тамак аштарды, азык түлүктөрдү, кандай азык түлүктөрдү жесе организм чыңдалат десеңиздер, мөмө жемиштерди советовать этип келем. Ошол эле учурда азыр кыш мезгилинде алмаларды, таза, аны дагы таза жууп, анан кийин тамакка берсе, канча көп витамин жесеңиздер, ошончо организмиңиздер чыңдалат да. Эми витаминди өзүндө кармап турган аябай көп мөмө жемиштер бар. Суранып кетерим, ошо балдарыңыздарга мөмө жемиштерди көбүрөөк берип, жанагы сабиз, капуста, ошо окшогон нерселерди тамак рационуна ата-энелер кошуп берсе, сонун иш болмок да. Бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетүүдө. Эми сизде эфирдин аягында элге кайрылууңуз, эркин микрофонуңуз кыскача. Чоң рахмат. Биринчиден ошо калкыбызды келе жаткан жаңы жыл майрамдары менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Баарыбыздар чын ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздө бакыттуулук болсун, эч качан оорубаңыздар. Ушул ак халат кийген эжелерге, агайларга азыраак кайрылууңуздарды мен сиздерге каалап кетет элем. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы суранып кетерим калкыбыздан. Эгерде сиздерде бир кандайдыр бир оорулар болсо, эгерде бир кандайдыр симптомдор болсо, өзүңүздөр аптекадан дары-дармектерди алып, врачтын көзөмөлү жок ичүүдөн алыс болуңуздарды суранып кетет элем. Анткени көптөгөн антибиотиктер организмге түшкөндөн кийин сиздерде привыкание, ошол эле учурда устойчивость чакырып калышы мүмкүн. Ошол учурларда
абзел, аябай катуу керек болгон учурларда жанан бербей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эгерде бир оору менен калдыксаңыз, эгерде бир симптомдоруңуз болуп атса, эгерде сиздин организмиңиз ооруп жатса, биринчи болуп ошо кеңеш алып, дарыгерлерден кеңеш алып, андан кийин өзүңүздөрдү дарылоону сунуш этип кетем. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Тараза программасы жуманын бейшемби күндөрү 19:00 эфирге чыгат. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар.